Бүгүн Саламаттык сактоо министрлигине эл аралык уюмдун демөөрчүлүгү менен 7 тез жардам унаасы берилди. Унааларды тапшыруу аземине вице-премьер-министр Аида Исмаилова, Асанабил коомдук кайрымдуулук фондунун президенти Саид Баюми жана Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов катышты. Заманбап жана акыркы медициналык технологиялар менен жабдылган тез жардам унаалары Саламаттык сактоо министрлигинин балансына өткөрүлүп берилди. Өткөн айдагы коронавирус илдети күч алган мезгилде Борбор калаада, өлкөнүн башка аймактарында тез жардам унааларынын жетишсиздиги абдан эле байкалды. Саламаттыкты сактоо министринин айтымында алынып келинген бул унаалар өлкөнүн тез жардам унааларына муктаж болгон аймактарына жөнөтүлөт. Бул негизинен тез жардам машиналары областтарга жиберилет. Областтарда дагы эң бир муктаж болгон райондордун ичине. Бул деген ошол жердеги керектелүүчү бүгүнкү күндө муктаж болгон ошол биздин ооруп жаткан кишилерге убактында медициналык жардамды өз убагында көрсөтүү максатында жиберебиз. Заводдон атайын буйрутма менен сатылып алынган унаалардын экөөсү портативдүү ИВЛ, дефибриллятор, ЭКГ аппараттары менен жабдыкталып, реанимобиль стандартына ылайыкташтырылган. Унаалар жаңы Россиядан алынып келинди. Биз 3 ай мурда тапшырык бергенбиз. Булардын экөөсү өзгөчө атайын жабдуулар менен жабдылган. Биздин аймакка, өзгөчө тоолуу райондорго ыңгайлуу. Асанабил коомдук кайрымдуулук фонду Ала Тоо өнүктүрүү жана Найс Кыргызстан Нама уюму менен биргеликте COVID-19 илдетине каршы программанын негизинде бир топ долбоорлорду ишке ашырды. Карантин мезгилинде муктаж болгон үй бүлөлөргө 350 тоннадан ашык азык-түлүк таратылган. Аралыктан окутуу процессине колдоо көрсөтүү максатында 200 даана ноутбук, 57 орто мектепке тапшырылган. 50 клиника курулуп, муктаж болгон биздин жарандарыбызга ушул илдет менен күрөшүү убагында Асанабил фондунан чоң жардам көрсөтүлгөн. Бул жардам көрсөтүлөт деп бизге ошо фонддун жетекчилери айтып жатышат. Ошондуктан чоң рахматыбызды айтабыз. Өкмөт тарабынан жеке мына өзүмдүн атыман анан дагы кошуп кетерим, мына жалпы ушул илдет менен күрөшүү убагында биздин мамлекетибизге, өкмөтүбүзгө, биздин ыктыярчыларыбыз, ошол эле башка фонддор дагы чоң жардам көрсөттү. Бул чыныгы эле биздин ошо жарандарыбыздын ден соолугуна байланыштуу, биздин саламаттык сактоо тармагына аябай чоң салым болду. Чоң рахматымды айтам. Эл аралык долбоорлордун алкагында сентябрь айында да өлкөгө 13 тез жардам унаасы алынып келерин өкмөт башчы Кубатбек Боронов өкмөт үйүндө өткөн жыйында билдирген. Күз айларында кайталанышы мүмкүн делген коронавирустун экинчи толкунуна өкмөт тарабынан бардык даярдыктар көрүлүп жатат. Жазгүл Арстанбекова, Тилек Дайырбеков, СТВ жаңылыктар.